Boxing League. Этот бой пройдет в лимите весовой категории до 75 килограммов. И представляем боксеров в красном углу ринга. Это ее профессиональный дебют. Тренер Мирсалим Старсенов представляет клуб Old School. Он является кандидатом в мастера спорта Казахстана по боксу. Представляет Казахстан, город Сатпаев. Каныш Кана Сейдазым! Его соперник в синем углу ринга. Ему 28 лет. Это его профессиональный дебют в боксе. Представляет клуб Акбарс. Тренер Бекболсун Тутасунулу, Мирбек Шамурзаев и Джанабек Мусаев. Является чемпионом Кыргызстана по боксу. Мастер спорта Кыргызстана по боксу. Участник азиатских игр и чемпионатов мира. Чемпион международного турнира Дюшенкула Шопокова. Представляет Кыргызстан, город Токмок, Арген, Трипл G, Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Кесипкөй боксқа чейин чындыгында Аргенде тажрыйба көп болгон экендигин улуттук урматтуу көрөрмандар, Арген кезиндеги улуттук курама команданын мүчөсү, Азия оюндарынын катышуучусу, дүйнө чемпионатына катышкан, ошондой эле Олимпиада оюндарына жолдомо алууга дагы өткөргөн жасаган иш аракеттери бар. Эми ийгилик каалайлык Аргенге. Кесипкөй бокстагы аракет ийгиликтүү болсун дейлик. Каптал тарабындагы секунданттар, машыктыруучулар дагы ага ийгилик каалоо менен рингтин ортосуна узатты. Атандашы Каныш Сейдазым аныкы дагы кесипкөй бокстагы алгачкы аракеттер экендигин уктук, бирок анын ушул көбүрөөк узагыраак раундда беттеш өткөрүүдө өзүнүн бир тажрыйбасы жетиштүү дейбизби? Айтор эки мушкерге тең жеңил болбойт. Анда сырткары Каныш Сейдазым учурда Old School Boxing клубунда машыктыруучулуктагы ишти аркалайт экендиги айтылган. Көрүп туралык азыр эми алгачкы көзөрмөндөр Каныш бир аз активдүүрөөк болуп рингтин борбордук бөлүгүн ээлегенге аракетин жасап көрдү. Бирок Арген азырынча туруктуулукту кармап жатат. Бирдей дене түзүштөрү дагы бирдей. Бирок Арген Кыргыз Республикасынын спорт чебери. Кезиндеги улуттук курама команданын мүчөсү, андыктан атаандашын бир топ түйшөлткөнгө мүмкүнчүлүгү жетиштүү болот деген ойдобуз. Биргеликте көрүп туралык. Мүмкүнчүлүк берип гана иштеп жатышат бири-бирине. Бир тараптуу чоң үстөмдүктү, артыкчылыкты көрө элекпиз. Раундтун жарымдап калышы. Бири-биринин азыр алсыз жактарын байкап Арген кыраатылык менен иш алып барууга белин байлап жаткан учуру. Байкап туралык. 28-ге келди. Кадырбек уулу Токмок шаарынан Акбарс спорт клубунда тарбияланат. Дүйшөнкул Шопоков бул аталган бокс боюнча мелдеш беделдүү биринчиликтердин катарын толуктайт. Мамлекетте өтүрчүлөр алып чоң мелдештердин бири, ошол мелдеште дагы кезинде Арген Кадырбек уулу ийгиликтерди жаратып жеңүүчү да атанган. Баары бир тажрыйба бар. Дароо эле мушкерлер кесипкөй болуп эле асмандан түшпөйт. Ага чейин сүйүүчүлөр арасындагы боксту басып өтүү милдети тапшырылат мыкты мушкерлерге. Бардык мыктылардын баары ушул жолду басып өткөн. Ал эми Арген Кадырбек уулунда андай тажрыйба көп. Бул беттеште фаворит экендигин дароо эле Арген тастыктап жатат. Өтө кубаттуу соккулар дистанцияны кармап Канышты жакынкы аралыкка киргизбей иштеп жаткандыгын дагы көрүүдөбүз. Ачып берип, кээде мүмкүнчүлүк берип коюуда.
Бирок Каныштагы кубаттуу соккуларга бел байлаган жери жок. Азыр ушул жерден Аргенден перкот менен жасалган аракетти байкадык. Биринчи раунд бардыгына эле белгилүү болду окшойт. Бардыгына эле көрүнүп турду. Арген Кадырбек уулу жогорку деңгээлде аракетин көрсөтүп өттү. Мына ушул жерде түз кросс, джеб, апперкоттор өтүп жатты. Хук соккулары өзгөчө сол колу менен Аргендики таамай тийип өтүп жаткандыгын байкадык. Негизги беттеш, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн Ала Тоо бокс лигасынын 3-чү мелдешинде жылдыздуу ысымдар, көзгө толумдуу беттештер алдыда бизди күтөт. Мындан кийин Мирлан Түркбай уулу беттешке чыкмакчы. Арген, менче көрүп жаткандардын көптүгү ошол Сигманын, Аргендин беттешин күтүп жаткандыгы турган иш. Андыктан байкайбыз, Арген Керимов казакстандык Нурсултан Назирбаев аттуу спортчу менен өз мүмкүнчүлүгүн сынайт. Ал негизги беттеште орусиялык Перматов, Осмонов менен жүрүшкө чыгат. Өтө кызыктуу жүрүштөр бар. 59 кг салмак чембердигинде Турат Осмонов, Зафар Парпиев менен күчүн сынашат. Жана экинчи раунддун башталышы. Эми анын баарысы алдыда. Экранымдан эч кайда алыстабаңыздар азыр. Эмне болуп кетти? Калыс. Каптал жакты карап бир сөздөрдү айтып өткөндүгүн байкадык. Каныш бир аз активдүүрөөк кыймылдап баштагандыгын байкасак болот, бирок Аргендин ылдамдык жагына басым жасалган соккуларын көрсөк, Канышка кыйынчылыктар жаралууда. Бурчка такалып калган Арген. Мына бул абалдан дагы чыкты. Жеп. Коргонууну көзөмөлдөп туруп жакынкы дистанцияга кирди. Эми Каныш, казак мушкери бир аз тайсалдап артка жылуу аргасыз болду. Сол кол менен жеп, оң менен кросс. Клинчке дагы киргизген жери жок Арген. Тандашы жакыныраак келген учурда дароо түртүп аралыкты көзөмөлдөп жатат. Ой, азыр кросс өтүп кетти. Дагы бир кросс. Арген коргонуусун турукташтырып жатат. Ой, дагы бир сокку. Каныш казак мушкери дагы оңой эмес. Номад. Файтингде тажрыйбасы жетиштүү мушкерлердин бири Каныш. Сейдазым Топдокто көргөн беттештери бар. Топдок өтө кызыктуу промоушндардын бири Кымыш өлкөлөрүндөгү. Арген кысымын көрсөтүп жатат. Бири-бирине мүмкүнчүлүк берип гана иш алып барышууда. Экинчи раунд тең атаандаштыкта өтүп жаткандай таасир калтырат. Бирок соккулардын кубаттуулугу жагынан Арген Кадырбек уулу Канышка чоң мүмкүнчүлүктөрдү берген жери жок. Республика бокстагы дебюттук беттеши. Негизи спорт чебери намына жетиш үчүн деле чоң иштерди өткөрүшү керек, өлкөнүн чемпионатын жеңиш керек. Элер алып мелдештерде жеңүүчү атаныш керек. Анын баарысын басып өткөн Арген Кадырбек уулу. Эми кесипкөй бокска кезек келди. Чындыгында Ала Тоо бокс лигасынын ачылышы менен көптөгөн биздин учурдагы улуттук курама команданын мушкерлери мүмкүнчүлүгүн алып жатат. Жана биздин мушкерлер көпчүлүк учурда сүйүүчүлөр арасындагы деңгээлди басып өткөндөн кийин кесипкөй бокска мүмкүнчүлүк алууга бир аз кыйынчылыктар жаралчу. Өзүбүздүн мамлекетте андай кесипкөй бокс промоушндары жок болчу экендигин дагы көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Жана бүгүнкү күндө Ала Тоо боксинг лигасында бул жылдын эсебинде өзүнүн 3-чү турнирин өткөрүп жатат. Акырындык менен тажрыйбалар топтолуп жатат десек болот.
жайлатылған тасмалардан байқай алдық көзге көрінікті учурларды. Үчүнчү раунд. Арген Кадырбек уулу айланып қана атандашын көзөмөлдөөдө. Ал эми Каныш көбүрөөк кыймыл аракет жасаган каргасыз болуп жатат буту менен. Көбүрөөк кыймылдаган каргасыз жана ортодогу реферинин аралашуусу Арген Кадырбек уулуна ооздойт эскертүү берди чыканак менен. Чыканак менен чабуул өнүктүрүүгө болбойт деген көрсөтмөнү берип өткөн. 2 мүнөт. Күйөрмандар жеткиликтүү колдоп жатат Кадырбек уулун. Ичке көбүрөөк ооба. Буурго таамай тийүүгө көбүрөөк Арген мүмкүнчүлүгүн издеп жатат жана колдоону дагы уксак болот. 3-4 сериядан турган кубаттуу соккулар менен чабуулга чыгып көрдү. Арген. Бирок тайсалдабастан Каныш дагы бутунда турган учуру. Да бир кросс. Кулак түпкө таамай тийип өттү. Ылдый калкак. Ой, сонун ачылган азыр ушул жерден Хокко бираз таамай барбай калды Аргендин соккусу. Жап. Каныш да бул ушунча атандашын жаңылдырууга Аргенди жазгырып өтүүгө аракетин жасап жатат. Жана бир жолу көздөгөн максатына жетип алгандай. Бирок маселе жаратпады Аргенге бул сокку. Арген чабуулун токтотпостон улантып атандашына үстөккө стокко кыйынчылыктарды жаратып турган учур азыр дагы 4 сокку таамай тийүү бар. Балким нокдаун көрөт белек. Бирок Каныштын дагы туруктуулугуна мыкты деген баасын берип өтпөсөк болбос. Абалды көзөмөлдөп турат. Кийинки аракетте. Бул жолу Каныш клинчке кирип алды. Казакстандык мушкер азыр дагы бир апперкот. Түз сокку бираз кыйшыгыраак өтүп кеткендигин көрдүк, таамай тийсе, балким абал башкачараак болмок. Ошентип 3-чү раундтун жыйынтыкталышы, урматтуу күйөрмандар. Артыкчылык бар. Арген Кадырбек уулу тарабынан жасалган чабуулдук аракеттер менен үстөмдүк бираз жаралып турган учуру. Төртүнчү раунд. Казак мушкери менен биздин мушкердин беттеши уланууда. Экранга жаңы кошулган күйөрмандар баса белгилеп өтөлүк. Дагы бир жолу урматтуу көрүүчүлөр, бул Алатто бокс лигасынын 3-чү мелдеши. Бишкек шаарында өтүп жатат. Джим Энро спорт аренасында. Жерде Аргендин дагы негизги беттеш бар. Арген Керимов, Сигма
Нурсултан Назарбаев менен өткөрө турчу беттеш алдыда орун алат. Жеринен көргүсү келгендер болсо жетишсеңиздер болот. Азыр Арген Кадырбек уулу бул жерден атаандашын бурчка такап кубаттуу бир эки сокку жасап гана жетишип калды. Канышандан кийин позицияны алмаштырып, бутунун кыймыл аракети менен тайсалдап атаандашынын бул үстөмдүгүнөн чыгып кетти. Аракетин улантууда. Арген чарчаган жок, азырынча өзүнүн өтө ишенимдүү сезип жатат жана дагы 3-4 соккудан турган чабуулдук аракеттери таамай барды. Кросс, бөйрөк тарапта кубаттуу соккулар. Өткөрүп алды азыр. Эки сокку өткөрүп алды. Бирок өтө кооз беттешти, чоң атаандаштыкты кулп мүнөздү көргөзүп жатышат экөөсү тең. Татыктуу беттеш өткөрүүдө. Буга чейинки беттештерге салыштырмалуу азыр орун алып жаткан салгылашуу кызыктуу болуп жатат. Көптөн бери түз эфирди көрүп жаткан көрөрмандар болсо түшүнүп атат дейм. Кысымдан чыкты. Таныш аракетин турукташтырып жатат. Алдыга дагы мүмкүнчүлүктөрүн издеп көрүүдө. Екінші номер менен. Сегендерес азыр эми сонун тийди. Эки таамай тийишти. Арген Кадырбек уулу ошол соккудан кийин атаандашынын тайсалдап бара жатканын байкаган күйөрмандар Аргенди болушунча алдыны карай сүрөбүй туура көрүштү, бирок мен өткөн нерсе жыйынтык кыла турчу көзөмөлдөрдү байкаган жокпуз. Ошентип 4-чү раунд сапарын карыпты, беттеш кызыктуу болду. Эми жайлатылган тасмалардан өзгөрүп учурларды байкайлык кайталоодон. Андан соң кезектеги беттештерге келебиз. Дорогие дамы и господа, в этом бою у нас есть победитель. Единогласным решением судей победу одержал боксер из синего угла ринга Арген Кадырбек уулу. Арген Кадырбек уулу, урматтуу телекөрүүчүлөр, калыстар тобунун бирдиктүү чечими менен бул беттеште жеңүүчү деп табылып отурат. Кесипкөй бокстагы дебют ийгиликтүү болду Арген үчүн. Жана өзүнүн дагы айта турчу сөздөрү бар болсо керек. Атаандашы Каныштагы мыкты экендигин көрдүк, угал эми. Биринчиден ассаламу алейкум, всем кыргызстанцам. Өзгөчө ата-энеме, бир тууган байкеме, иниме жана, конечно, биздин клуб Ак Барс алга. Ошондой эле досума, жакын агай Мирбек агай, чоң рахмат силерге. Жанбек Мусаев, Аман Автандилов, чемпионат Азияда удачи всем. Ошол. Беттеш тууралуу оюң айта кетсең, каршылашың кандай экен?
Менин угам сен ага бүгүн жеңиш келди деп ойлойсуң? Бүгүнкү беттеш боюнча ушундай эле биз күткөнбүз. Күчтүү соперник тандаганбыз. Рахмат астаналык баарыбызга чоң үлгөн рахмат. Биз ушул бойго даярданганбыз. Лепша Номадда көп бой өткөзгөн өтө күчтүү соперник. Ошол ойдогудай эле болду. Бир аз чарчап калдык. Нече буйруса алды да жакшы жеңиштерди багындырабыз. Очор болсун.